Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ben ahada emvalen nas. Demek Peygamber'in bir hadis aytып etkimiz. Biz negizinde bir hadis aytardım burada düşünüş керек. Bizning жашообуз, biz коомдук элбиz. Biz bir-birimizге байланганбыз. Ошол нерсени динибиз дагы байлаган. Пайгамбарыбыздын сөзү менен. Пайгамбарыбыз айткан, кимде ким кайра төлөп берем деген максатта адамдардын акчасын карызга алса, аддаллаху анху ва ман ахада юриду итлафаха фалахаллаху алейх. Алса, анда Алла Таалага төлөп бергенге жардам берет. Ал эми кимде ким аны төлөбөй эле сарптап салууга ниет кылып алса, анда Аллах Таала аны жок кылат дейт. Мынакей, бүттү. Сиздердин карыз алганыңыздардагы маселеңер эки эле сөз менен бүттү. Карыз алып, ошо менен кимде өсүп кетейин десе, бир ишке салып. Бир нерсе керек экен. Муну алдым, эми төлөп берем деген ниетте болуш керек экен. Болду, ошол өсөт экен. Ал эми кимде ким алып туруп, ошону төлөп берүү ниети болбосо, төлөбөйм деп ниет кылып койгон болсо, ал ылдый чөткөн, болду, бүттү. Анын акчасы сууга сиңгендей, же суу кумга сиңгендей жок болот экен. Болду. Бүттү. Оп-оңой. Демек, биздин көпчүлүктөрүбүздүн жанагындай бир иштерибиздин оңолбой, жашообузда субханалла мындай бир ишибиз алдыга жылбай атканын бир маселеси биздин ниетибизден экен. Ниеттин бузулушу субханалла бүт нерсени талкап жок кылат. Мен жанагыда бир сөз кылдым, айттым. Пайгамбарыбыздан дагы бир айтылган улуу сөз бар экен. Кимде ким кайсы бир иш кыла турган болсо, адамдардын муктаждыгында боло турган, адамдар муктаж боло турган, ошол нерсе иш кылып аткан ишинде бир гана Алланын ыраазылыгын көздөсө, Алла Таала ага ошол иште, ошол мээнетте, ошол кылып аткан жумушунда күч берет деген. Алланын колдосу болот экен. Алла Таала өзү колдоп тура берет экен. Болду. Чарчоо, ошол мунун кыйналуу деген нерсени алып салат экен. Кээ бирөө айтты, мисалы, ушул нерсе мен 1000 жолу, дагы калбай 1000 жол деп коеюнчу мейли. Ушунча жолу тажрыйба кылдым. Кээ бир убакыттарда субханалла ниет кылбай эле чыгасың үйдөн. Алланын ыраазылыгын көздөбөй. Мен үйүм бул көчөнүн башында, мен тип келатканча бир примерно 150 метрдей, 200 метр болуп калат го дейм. Ошо келатканда субханалла бир эле Алла сенин ыраазылыгың үчүн келатам. Сен бир гана сенин ыраазылыгың, башка эч нерсе көздөп келген жокмун деп туруп субханалла дайыма келем. Ушул нерсени унутуп калганда бат эле чарчап калам. Бирок качан ушул жерден бир гана Аллах ыраазы үчүн келет болсо, субханалла, эң акырына чейин, дагы андан да керек болсо, субханалла, Алла Таала күч берет. Бул практика жүзүндө көрүп атабыз муну. Эми карагыла. Алла Таала ар бир кылган ишиңер ниетиңерге байланыштуу айткан. Ошон үчүн ниетиңерде, эгерде жашоодо мисалы өсөм десе, иншалла, кыргызда сөз бар. Жакшы ниет эмне эле? Жарым ырыс. Жакшы ниет жарым ырыс. Жакшы ниет жарым ырыс. Демек, бул жашоонун бардык эшигинин бардыгын сенин ниетиң ачат. Керек болсо, ниет кылып турган болсо, азыр бул тоон тешип ар жагынан чыгып кетсе болот. Бул көп убакыттар жанагындай бир башка өлкөдөн чыккан мугалимдер бар го, коуч деп коет го, бизнес коучлар билесиңерби? Уктуңуздар беле ошолорду? Бирсе угуп көрсөм, айтып берет да, сен баардык нерсеге жетесиң. Сен бул нерсени кыла аласың. Стоит только захотеть деп ушуну кыйкырат да. Ана ойлоп койсоң, бул эмнени айтып атат, пайгамбар кайсы айтып атат депчи. Ана ушундай угуп алышыпчы, карасаң көздөр кызарып калган мусулмандар көрөсүң да. Ана беркелчи десең, эмне болду? Канча төлөдүң бияка десең, 2,5 миң. Көлгө барсам, бир жерге барсам, 1,5 миң доллар төлөп, 25 бала бир иностранецтен окуп атыптыр. Ана мен кирейин десем, жок, киргенге болбойт деп. Буягында эки чоң бирөөнү окуп коюптур, тигичи киргизбейт экен.
Анан бирөөлөр жүмүлөшмү, эми биздин бул кичине авторитеттүү молдобуз дегенди кылды. Анда welcome бирдем деп атты. Аңча түшүнбөгөн жана субханалла, муну түшүнчү деп отурман. Бирок эмне деп атты? Сен бардың кыла аласың деп вайда кеттим. Чыгып кетип калдым. Анан балдар көлүнчеги сурачпай, устаз, эмне мындай, эмне болду? Дей, таң калыштым, сен мусулмансың? Ооба, алхамдулилlah мусулманмын деди. Мусулман болсоң, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып койгон уже муну. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерде айтып койгон, сен диниңде бар бул нерсе. Десем, да, сен канча төлөдүң? $1,500 төлөдүм. Бербейт белем мешит колдон койгон. $1,500 сон канча талап окутат элек, субханалла. 120 миң сомгочу. Караңыз кандай нерсе. Ошон үчүн урматтууларым, машалла, демек бир эле сөз жетиштүү болот. Жакшы ниет, жарым ырыс. Жакшы ниет, ниет жолдодукпу, машалла. Аллахым разы болсын. Амин. Субханакалла хамдуша анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым разы болсын. Бизден келсе кечиресиздер.